Биз кайрадан спорт жигиттери менен тааныштырууну улантабыз. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз ушундай оор салмактарды көтөрүү менен кыргыз желеген желбиреткен мыкты спорт чебери, мыкты жигит Изат Артыков болмокчу. Соревнования чыкканда көп ийгиликке жетишкен жокмун. 2016-2015 жылы башталды. Өз негизи ошол жактан жыйынтык ошол жактан башталды да. 2015 жылы Азия чемпионатында чоң өспүрүмдөрдүн арасында 3-чү месте болдум. Анан 2016 Бразилия олимпиадага ошол жактан лицензия алдым. Ташкенттен чемпион болдум, ал жактан 1-чи месттен алдым. Анан кийин олимпиадага чыктым. Олимпиададан 3-чү месттен алдым, бирок тилекке каршы допинг деп чектетип коюшту. Андан кийин август айында азиатский игрде 3-чү месттен алдым. Ошо чоң соревнованиялардан алган достижением ошол. Кыргызстан бир канча чемпионмун. Кыргызстан рекордун бузгам бир канча жолу, 2-3 жолу. Мен сүйүү деген нерсени билбей эле калдым. Анткени мен жаш кезимден бери спорт менен жүрүп, мен көчөгө да көп баскан эмесмин, анча тиги булар менен сүйлөштүргөн да эмес, агайым. Мен көп сүйлөшпөй, кийин деле жетишесиң деп. Азыр жубайым бар, ошо мен бала чагам сүйүү ошо. Эң чоң өзү 3,5 миллион болмок. Бирок тилекке каршы 2016 жылы болбой калды. Бирок анын ордуна аю компаниянан 2 комната батарея алган. Эң чоң ошол болду да, эң чоң ошол. Билмейм, орто. Өтө кыйын. Бүт эле соревнованиялар өтө кыйын, бирок эң кыйыны 2014 жылы азиатский игр болгон, Инчхондо. Ошол жактан кийин сразу бир айдан кийин ал жакта 5-чи болгом, бир айдан кийин чемпионат мирге чыкканбыз Алматага. Ошол жакта өлө кыйын болгон. Неге дегенде бизде 3 попытка берет, ролик талчок деп коет. Ошо үчөөнөн көтөрбөсөң баранка деп коет да, нолевой оценка. Ошондой болуп калайын деп аз жерден калганда, ошо эң оору ошол болгон да, мага. Калган соревнования бүт эле оору болот, бирок эң кыйналган ошол соревнования болду. Бир айдан кийин чыккан. Мен 2 буртугаммын. Менден улуу эжем бар. Турмушка чыгып. Апам бар, атам жаш кезибизде кетип калган. Апам Россияда ашпозчу болуп иштейт. Дагы деле азыркы чейин. Эжем деле ошол жакта иштейт. Ошо 2 буртугам үйлөнгөн, 2 кызым бар. Бирөө 1 жашта, бирөө 2 жашта. Келечекте ошо жаш өспүрүмдөр өсүп келаткан өспүрүмдөргө үлгү болуп, жаш балдарга кичине түрткү болуп, биз өзүбүз спортубуз бүткөндөн кийин да тренер болуп, ушу өзүбүзгө окшогон чемпиондорду чыгарайын деген тилектерим бар.